Салам YouTube, мен Абылаев Тагай. Бүгүн биз алдыга койгон максаттар боюнча сүйлөшөбүз. Бул аябай керектүү, важный жана биздин жашообуздагы эң тамыры десек болот. Тамыры бул максат. Биз кандай максат койсок, жашообуз ошол сыяктуу болот да. Ошол үчүн азыркы учурда экинчи сорттогу буюмдар жана ойлор көбөйүп кетти. Ошого байланыштуу биз туура эмес максат коюп, же болбосо туура эмес жолдо жүрүшүбүз да мүмкүн. Аны кантип далилдесек болот? Анткени учурда мен кичинекей кезимде мисалы, любой эле адамдын өзүнүн башынан өткөн кичинекей кезинде чоңдор сурайт, келечекте ким болгум келет десе, биз айтабыз мисалы, бирөө врач дейт, бирөө мугалим дейт, бирөө космонавт болгум келет дейт. Айтор ар ким ар кандай өзүнө жаккан нерсесин айтчу эле. Бирок ошол нерселердин баардыгы каяктан келип чыгат? Алардын нерселердин баардыгы биз же бирөөдөн көргөнбүз, же бирөөдөн укканбыз, же бирөөнүн көрүп, жакшы көрүп калып, ошондой болом деген үмүттө болчук да. Азыркы учурда бизде эмне болуп калды? Бизде жанагы айтып аткан экинчи сорттуу бизде алаксыта турган нерселер булар жана көрүп жаткан телефон, компьютер жана ошондой эле цифровой телевизорлор, ошолор кирип калды. Булар эмне үчүн биздин максат коюуга тоскоол болот? Анткени учурда мен 10-11 класста жалгыз отуруп калгам. Мындай айтканда, менде өзүмдө убакыт көп болуп калган. Мен ошондо көп негедир билбейм, бирок ошондо мен негедир убакыт менде бар болуптур да. Ошол учурда мен эмне кылсам деген оюм менен көп ойлонуп жүрүп, көп иштерди кылып жүрүп, ошодон келип мен өзүмө бир кандайдыр бир максат койгом. Ушул нерсеге жетем деп. Ар бир адам өзүнө убакыт бериш керек экен. Убакыт жок, алдыга койгон максатыма жетем деп үмүттөнбөш керек экен. Анткени учурда туура эмес максат коюп алып, ошол тарап менен кете беришибиз мүмкүн экен. Мындай болот. Эң биринчи кыла турган ишибиз биз өзүбүзгө жок дегенде 2 ай. 2 ай бул неме да? Ключевой факт да. 2 ай биз деген жанагы бизде алаксыта турган нерселер, мисалы кимдер? Достор болобу? Мисалы жанагынтип кечинде көп эшикте жүрүп, же болбосо кечинде эшикте жүрбөгөн учурда деле азыркылар үйдө отурат дагы, телефон көп чукулайт. Азыр мисалы саат 8 болду. 8-те жумуштарым баары бүттү, үйгө кирип, любой эле үйдүн комнатаңа кирип, өзүңдүн балаңды же болбосо любой эле кишини карасаң, уже телефон чукулап отурганын көрөсүң. Бирок ошол нерседен пайдалуу нерсе көрүп атабы десең, жок. Ал нерсе пайдалуу болбойт. Эгер пайдалуу нерсе көрүп атса, анда жакшы. Алар боюнча да кийинчерээк сүйлөшөбүз. Азыркы учурда максат боюнча сүйлөшүп атабыз. Анан биз өзүбүзгө ушул бизди алаксытап турган нерселерден арылышыбыз керек. Арылгандан кийин биз эмне кылабыз? Мисалы учурда азыр келдиң, телефонуңду коюп кой, телефонуңду өчүрүп кой, же болбосо вообще мен желательно ал арзан эле турат, 1000 сом турат. Бир простой телефон сатып алсаңар жакшы болот. 2 айга чыдаш керек да. Мен өзүмдүн башыман өткөн нерселерди айтып берип атам да. Эгерде ошол нерсеге чыдап 2 ай простой телефон менен жүрүп, такыр телефонго тийбей, эч кандай интернетке кирбесеңер, биринчиден мээңер эс алат, экинчиден силер ошол учурда скучно болот дейт го, орусча айтканда, зеригип кетип атам, анан мындай болуп кетип атат, кыла турган ишим жок болуп атпайбы дегендер көп да. Алар эмне үчүн кыла турган иши жок? Анткени алардын максаты жок. Эгерде адамда кандайдыр бир определенный бир максат болсо, анда алар аракет кылат, мисалы учурда. Мисалы анан максат жок болгон үчүн кыла турган иш жок. Эгерде адамда максат боло турган болсо, ошо максатты койгондо да детально коюш керек. Мен ким болом, анан ошодон кандай жол менен акча таап кетем, же болбосо мен мисалдык учурда өзүңдүн 5 жылдан кийинки адамды элестетишиң керек. 5 жылдан ким болосуң? Кандай адам болосуң? Сүйлөгөн сөзүң кандай болот? Кийинген кийимиң кандай болот? Өзүңдүн формаң кандай болот? Мисалы, если тренировка кыла турган болсоң, формаң кандай болот деген, акылың кандай болот, эмнелерди билгиң келет. Мен өзүмдү пример кылсам, мисалы, мен 5 жылдан кийин кино сыяктуу кылып, американский стилде кылып, ошол сыяктуу кылып, мисалы, кино тартам деген үмүттө болушу мүмкүн. Ал кино кандай болот? Аларды билиш үчүн мен кандай программаларды билишим керек? Ал программаны мен кайсыл убакытка чейин изилдешим керек? Кайсыл убакытка чейин ал программаны үйрөнүшүм керек деген нерселерди. Бул уже детальный проект болуп калат да, силердин кылып аткан ишиңерде. Анан ошентип туруп, мисалы, түзгөндөн кийин, силер өзүңөр түзгөндөн кийин план түзөсүңөр, силер өзүңөр максат коесуңар, ошол нерсе силерге постоянно жүрөгүңөргө от берип тура турган нерсе болуп эсептелинет.
мына жакында эле чыгардым болуш керек, чыгара элекмин, бирок азыр тартып жатам. То есть мен азыр көптөн видео тартып атам. Анан буюрса күнүгө бирден жүктөп турам. Анан мындай максат койдук. Ойлонойлу достор. Көздү жумуп 2 ай убакыт берип өзүңөрдүн жашооңорго 1000 сомдук телефон алганыңардын себеби акча короткум келбей жатат деп айтсаңар, анда максатыңар 1000 сомго татыктуу болбойт экен деп эсептеп койсоңор деле болот. Ошол үчүн азыркы учурда телефон ала албасаңар дагы силер өзүңөр кылып аткан ишиңерди чектешиңер керек. Кылып аткан нерсени, кылып аткан жаман адаттардан арылып туруп, анан өзүңөрдүн алдыңа койгон максатыңарга толук түрдө гиперфокус деген ошол жөн эле айтылган жок. Гиперфокус деген бир нерсеге кылган ишиңерге толук түрдө өзүңөрдүн фокус бересиңер да. Өзүңөрдүн оюңарды жана көзүңөрдү, кулаңарды, бүттүк нерсени толук бир ишке бергенде ошо гиперфокус деп аталат. Ошол үчүн гиперфокус деп атаган себеби ошол болду. Бул проект бизге ар бирөөбүзгө туура максат койгонду жана ошондой эле ошол максат менен иштегенди жана ошондой эле биздин жашообузду 360 градуска өзгөртүп туруп, биз жаңы адам болуп чыга тургандай деңгээлге жетишибиз керек. Ошол үчүн ачылган проект бул. Буну менен мен 2 ай отургам. Буюрса ошол проектти дагы улантам деп сөз берип жатам. Кийинки видеодо сөз бергем, азыр да сөз берип жатам. Анан ошондой достор, максат койдуңар. Максатыңар конкретный болуш керек. Мондай болот. Даже блокнот алып жазсаңар андан жакшыраак болот. Мен жылда жазам. 2024 өтүп баратат. 2025 келгенде 2024-тө мен жазам. Мен эмнеге жеттим? Мурданкы 2023 бүтүп атканда эмнелер жаздым эле 2024-тө эмнеге жетем деп. Ошолордун кайсыларына жеттим, кайсыларына жеткен жокмун деп изилдейм. Бирок буга дагы аябай мындай реалистичный цель коюш керек да. Мисалга учурда мен деген бир жылдын ичинде 10 миллион сом табам деп койбой, мисалы ошо 10 миллион сомду кантип табам жана ошондой эле канча убакытта канча сом таба алам. Реально эсептесең, мисалы бир күндө 1000 сом тапсаң, 30 күндө 30 000 сом табасың дегендей да. Анан 12 айда мынча мисалы 100 канча деген мынча 1000 сом табасың деп эсептейсиңер. Ошондо реальный болуп чыгат да. Ошого салыштырып келип туруп, анан кийин силер конкретный бир план коесуңар, ошол планды 5 жылга созуп туруп, анан ошону күнгө бөлүп туруп, ол мындай айтканда терек сыяктуу болот. Терек, чоң терек тамырча болуп чачылып кетет. Силер ошо максатыңарды тамырча кылып чачып туруп, анан ошону детально мынтип терип келип отуруп, ошону теректин өзөгүнө жетесиңер. Ошондо гана максатыңар ишке ашат. Ага чейин достор эч качан токтоп калбай, же болбосо жана мурданкы видеодо айткандай дисциплинаны алып туруп, мотивация өзү келет. Ошону алып туруп анан иштеп башташ керек. Ошол достор, бул видео силерге пайдалуу болду деп ойлойм. Эгер пайдалуу болсо лайк басып, мага подписка алганды унутпагыла. Силер менен Абылаев.